Ассаламу алейкум. Күндүн ысышы менен күкүктөр дагы сайрай баштады. Мурда ата-бабаларыбыз айткандай, күкүк сайраганга чейин эгин-тегинди эгип бүтүш керек. Буудай, арпа баарын сээп бүтүп калыш керек. Себеби күкүк күн ысыганда келе баштайт. Күн ысый баштаса, жердеги нымдуулук качат дагы эгин-тегиндин болуусу начарлайт. Мындан ары жамгыр дагы азыраак болот. Күндүн табы кызый баштады. Азыр көчөттөрдү актап атабыз. Көчөттөрдү актап атып, алдымдагы даракта мына ушундай бир кызык коңуз. Сиздерге кандай көрүнөт? Мына ушул коңуз коен жегендей көчөттөрдү жеп атат. Мен мурда коен жеп атат го, бул жерге жетпейт болуш керек эле деп ойлосом, коен эмес эле мына ушул зыянкеч биздин көчөттөрдү кажып атыптыр. Мурда кийин мына ушундай коңузду байкабаптырмын. Байкасам дагы, балким биздин көчөттөрдү ушундай жеп атканды көрбөгөн окшойм. Кыскасы, коңуздардын көпчүлүгү көчөттөрдү кажыйт экен. Майский жук, май коңузу, мына ушундай калаты коңуз экен. Бир канча коңуздар көчөттөргө зыян жеткизет. Үстүнө, астына, тамырына, штамп, крона, бүт баарына улар дагы зыян жеткирет экен. Көчөттөрдү эмне себептен акташ керек? Биринчи кезекте күндөн штампты сактап калуу үчүн, күндөн күйүп калбаш үчүн акташ керек болот. Азыр мына көрүнүп турат, күнгөй тарабы карарып көрүнүп атат. Бул былтыры күнгө күйгөн деген түшүндүрөт. Муну актап койдук. Күндөн сактоо менен бирге мына ушундай коңуздардан көбүнчө бул баягы чөп басып кеткен бакты сикатка деген, же болбосо бука баш деп коебуз. Мына ушул бука баш бакты жеп коет. Ошол жерге урук коет, тукум коет. Бакты жеп коет. Коңуздар жебеш үчүн дагы актап коюш керек болот көчөттөрдү. Дагы бир коңуз. Мына ушул коңуз коен жегендей кылып эле айландырып кажып атат. 1-2 жылдык бутактарын жейт. Азыр мынакей көрүнүп турат алдыңыздарда кажыганы. Тегеретип, кажып кургатат. Көпчүлүгүбүз көчөттөрдү күчү жогоруга кетсин деп туруп, эң астындагы штамптан чыгып турган мынакей бутактарды алып салабыз. Алып салабыз да актабайбыз, ошол бойдон калып кетет. Эгерде актабай эле ошол бойдон калып кете турган болсо, анда көчөттүн денеси күйүп калат. Мына көрүп турасыздар, азыр бул мына бутактар көчөттү күндөн сактап турат булар. Эгер мына ушундай кылып алып кое турган болсоңуздар, муну ачып койдуңуздар, күнгө күйөт эми. Мындай ачкандан кийин сөзсүз түрдө акташ керек болот. Көчөт өзүн сакташты бизге караганда жакшыраак билет. Кадимки эле аки таш менен актап атабыз. Муну минералдык краскалар менен атайын жасалган аптекалар да бар, ошонун дагы актасаңыздар болот краскалап, ал көбүрөөк жетет 1 жылга. Эгер аки таш менен кыла турган болсоңуздар, анда 1 жылда 2 жолу акташ керек болот. Мына ушул актоо менен сикаткадан, бука баштан, башка коңуздардан дагы сактап калса болот бакты. Бул акталгандан кийин коңуздар аки ташты жебейт.